P-22 Каспий Уна жолунун 922-чакырымында Городищенский районунда болгон кырсыктан 3 адам алган жаракатынан улам каза болгон. Россиянын Ички иштер министрлигинин Волгоград облусу боюнча башкы башкармалыгынан ВСТ 102 МА кабарлагандай, кырсык Качалино темир жол станциясынын жанында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жолдо 2 КАМАЗ манипулятору болгон. Анын артында жүк ташуучу унаалардын бирин оңдоо менен алек болгон 3 адам болгон. Opel Corsa адамдарга андан кийин КАМАЗга урунган. Жаракат алган чет элдик унаанын айдоочусу жана жүргүнчүсү ооруканага жеткирилген. Кырсык болгон жерде майынын экипаждары, РИБтин тергөө ыкчам тобу, Россиянын Ички иштер министрлигинин Волгоград облусу боюнча башкы башкармалыгынын ЭКТС эксперт автотехниктери иштеп жатышат. Видео Россиянын Ички иштер министрлигинин Волгоград облусу боюнча башкы башкармалыгынан алынды. Ушул видеону көрүп, кээ бирки айдоочуларыбыздын, кээ бирки инсандардын жүрөгү зырт дей түштү окшойт. Албетте ушул видеого лайк басып, көпчүлүк адамдар сабак алуусу үчүн, ушундай алдамдыкты ашырбоосу үчүн, ушундай кырсыктар көбүнчө катуу жүргөндөн болгондугун баарыбыз билебиз. Ошон үчүн лайк басып, бул видеону социалдык тармактардан башка досторуңуздарга таратып коюңуздар. Ошондой эле каналыбызда эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер.